Муратбекова Жанар Токтобековна, Токтогул районунан болобуз. Биз азыр өзүбүз бул жакта турабыз. Наапаловкада. Биз бул келечек кооперативди мен телефондон, YouTube'дан көргөнбүз биринчи. Анан YouTube'дан көрүп, ошол жакта нерселерди карап, анан алардын ошо процесстерин көрүп, анан бизге жакты да, кантип алат, кандай процент, башында ошо жанагы 25% менен 25%ин төлөп, ошолордун баардыгын карап чыкты, анан кийин ыңгайлуу болду бизгечи. Анан келип биз консультация алдык. Гүлбайрадан консультация алдык, ал бизге түшүндүрүп берди, бирок башында келгенде биз ишенген жокпуз. Ишенич пайда болгон жок, биз келип алар менен байланышып эле кеттик. Кайрадан барып көрдүк, алган кишилердин номерлерин алып, алар менен байланышып көрдүк. Анан ошентип YouTube'дан да көптөгөн видеолорду көрдүк. Анан ошолорду көрүп отуруп ишенич пайда болду бизде. Анан ишенгенден кийин келип биз договор түздүк бул жак менен. 2020-жылдын июль айынын 24-үндө ошо договор түздүк. Андан бери биз декабрдын аягында, жаңы жылдын алдында бизге звонить этишти бул жактан, ошо очередь келди деп. Ошо эсептегенде деле 5 айга жеткен жок. 4,5 айдын тегереги болду. Анан биз өзүбүз мартта келсе деле деп, ошо март айына пландаган болчук да, планыбыз боюнчачы. Мүмкүн дагы бир варианттар чыгып калабы деген оюбуз бар болчу. Анан ошо мартка чейин күтүп калдык. Анан Кудай буруп март ичинде алып отурабыз үйдүчү. Биз однокомнатный квартира $20,000 жазылганбыз. Биз ошо өзүбүздүн эле сумма боюнча расчет болдук азыркы алып аткан үйүбүздө. Анан биз айына 11,300 төгө турган болдук. Дагы булардын 2,000 сомдук төлөмү кошулганда, өзү 9,300 сом болот экен. Азыр ушундай компанияларга ишенич деле кыла алышпайт көптөгөн адамдарчы. Анан бул жерде сатып аткан адамдар дагы чынында ишенишкен жок. Кантип акчаны которуп бересиңер, дагы ушул оформление көпкө чейин жүрүп калбайбы, бизге батыраак бүтүрүп берсеңер болмок, наличка санагыла деп ишенич болгон жок. Анан бул жакта иштеген балдар өздөрүнүн ишенич кагаздары менен, документтери менен ошо сатуучу адамдарды да ишендире алышты. Анан биздин оформлениябыз биздин өзүбүзгө болду оформление. Мына ошол жери башка компаниялардан айырмачылыгы деп да айтсак болот. Анан процесс ошо бир күндүн ичинде эле толук бүттү. Бизди кубандырган ошо бир күндүн ичинде толук бүткөнү болду да. Дагы күндөп, дагы бир нече күнгө чейин созулуп кетпейчи. Ушул жагы жакшы экен. Эми чынында биз да башында ишенген эмеспиз, бирок ошо келечек кооперативине ишенсе болот экен. Өздөрүнүн айткан сөздөрүнө булар турду. Ошо 4 айдан 6 айга чейинки деген срок туура эле келди. Биз ойлогонбуз ошо 4 ай деп коюп, мүмкүн дагы көпкө чейин созгондор бар да. Анан жок, ошо айткан план боюнча эле кетти. Ошондой убакытта келди. Бул кооперативге ишенсе болот экен. Азыр квартирада жашап жаткан биздин көптөгөн кыргызстандык жарандарыбыз бар, эми квартирада жашап аткан. Ошол адамдар ишенич кылып эле очередке туруп алып, чем квартирага төлөгөндөн көрө өзүнүн ошо жашап жаткан квартира катары эле төлөп, аягында өзүнүн үйүн чыгарып алса болот экен да, өзүнүн үйү кылып алса болот экен. Баягы билинбей эле квартирага деле төлөнө берет да акчачы, анан убакыт да өтө берет, бир топ убакыт билинбей эле өтүп кетет. Андан көрө менин оюмча ошо үй алабыз дегендер болсо, квартирада жашаган адамдар болсо, коркпостон эле келип келечек кооперативге очередке туруп үйгө ээ болсо болот экен.